Assalamu alaikum, назарыңызда KG Meiji. Ысык көлгө дүйнөдөгү ири кемелердин бири болгон Титаник сүзсө кандай болмок? Ысык көл тууралуу сиз билбеген фактыларды жана абсурд аралаш кызыктуу эксперименттерди сунуш кылабыз. Ысык көлгө Титаник сүзсө кандай болмок? Эң алгач Титаниктин көлөмүн тактай турган болсок, узундугу 269 метр, туурасы 28 метр, ал эми бийиктиги 18,5 метр. 1911 жылы курулуш аяктап азыр 109 жашта болмок. Ал эми ысык көл болсо биздин заманга чейин 2-кылымда Кытай жазууларында эскерилип, Жехай же жылуу көл деп аталып, байыркы көл болуп саналат. Мындай чоң көлөмдөгү кемени жүктөп келүү мүмкүн болбогондуктан, бөлүктөрүн өзүнчө алып келип, ысык көлдүн жээгине чогултуу керек болмок. Андай болсо кеме чогултуучу завод курулуп, 1000ден ашык киши жумуш менен камсыз болмок. Завод курулуп, 1000 кишиге жумуш берилди дейлик. Экинчи кадам балыкчынын жээгине чоң кеме токтотуучу жай дагы курулмак. Себеби балыкчыдагы кичинекей токтотуучу жайлар жарамак эмес. Титаник курулуп бүтүп, сүзүүгө чыкканы турат дейлик. 2439 адам бачу Титаникке 7000 кыргыз батып алмак дагы, алардын көбүнчөсү чоңдордун туугандары, тааныштары болмок. Кемени жүргүзүүчү 899 өздүк экипажды 300гө кыскартып, аларды айылдагы карапайым адамдардан алмак дагы, калган 600 орунду чоңдор кайра бөлүшүп алмак. Эртең мененки саат 10-до сүзүүгө чыга турган кеме түшкү саат 2 дараң чыкты дейлик. Ысык көлдүн эң узун жери болгон балыкчы Каракол маршруту 182 километр түзөт. Бул маршруту басып өтүү үчүн Титаникке 4,5 саат керектелмек. Себеби Титаниктин ылдамдыгы саатына 42 чакырымды гана түзө алган. Бирок Титаник бул аралыкта 4,5 саат эмес, 8-9 саатта жүрүп өтмөк. Себеби ысык көлдүн ортосуна жеткенде кыргыздар тамактанып, балык кармап, Титаниктен көлгө секирип 3-4 саатын коротмок. Балыкчыдан узаткан тууган тааныштары автоунаа менен Караколго 3 саатта барып, орус саякатчысы Николай Михайлович Пржевальскийдин күмбөзүнөн алыс эмес жерде дагы 4-5 саат күтүшмөк. Пржевальский ысык көлдүн кооздугуна ушунчалык суктанган, өлгөндөн кийин сөөгүн кереметтүү ысык көлдүн жээгине коюлушун суранган. Ал эми орус космонавт Алексей Леонов болсо, ысык көлдү космостон көрүп аябай суктангандыктан жердин кареги деп атаган. Ал эми ысык көлдүн туурасы болгон 58 чакырым жерди Титаник 1,5 саатта басып өтмөк. Титаник ысык көлдү өзүн ээн эркин эле сезмек, себеби ысык көлдүн орточо тереңдиги 278 метр. Ал эми эң терең жери 702 метрди түзүп, дүйнөдө көлдөрдүн арасынан тереңдиги боюнча 7-чи орунда турат. Эгер Титаник чөгүп кетсе, анда эски шаардын урандыларынын арасынан табылмак. Себеби көлдүн түбүндө чынында эле байыркы шаардын калдыктары табылып келген. Бул шаар байыркы Усун мамлекетинин борбор калаасы болгон Чигу шаары деген жоромолдор айтылып келет. Бирок Титаник эгер чөксө, анда музду сүзүп чөкмөк эмес. Анткени ысык көлдө муз болбойт. Кышкысын аба ырайы -20га жетсе дагы суусу туздуу болуп, көлдүн үстүндөгү желден улам көбүнчө толкун болуп тургандыктан ысык көл эч качан тоңбойт. Суудагы туздун көлөмү 5,8% түзөт. Бирок эгер Титаник чөксө, анда ракеталык чабуулдан улам чөкмөк. Себеби ысык көлдүн түштүк-чыгыш тарабында Россиялык аскер базасы суу түбүндө ракеталарын сыноодон өткөрөт. Эмне үчүн ысык көл деген суроого жооптордун бири болуп, көлүбүздүн суусунун көрсөткүчтөрү жана касиеттери дүйнөдөгү ири деңиздер жана океандар менен окшош деген жооп болот. Негизи дүйнөдөгү эң чоң кемеге ысык көлдө сүзүү оорчулукту жаратмак эмес. Себеби кеме тургай адамдар, тору айгыр, ак кой сыяктуу жаныбарлар деле ысык көлдө жыргап эле сүзүп жүрүшкөн. Мындай эксперименттен кийин Титаникти кайра жыйнап алып кетүү дагы да чыгымдарды алып келмек. Андыктан чыгымдарга дуушар болуп отурбай, ысык көлгө таштап кетүү чечимине келишмек. Мындай эксклюзивдүү белек ээлик кылуу үчүн эчендеген чоңдор жүгүрмөк, карапайым калк болсо, элге калсын деп кыйкырып комиссия түзүп митингге чыкмак. Кандай болсо дагы Кыргызстан үчүн чоң пайда болмок. Ысык көл менен биргеликте Титаникти көрүү үчүн туристтер келмек, долбоорду ишке ашырууда акча жеди деп чоңдор кармалмак, кыргыздар кызыкта эксперимент жүргүздү деп дүйнөгө таанылмак. Кыскасы сонун болмок. Акырына чейин чыдап көргөнүңүзгө рахмат. Жакшы калыңыз.